Ассаламу алейкум экендештер, Куба таксиға қош келіпсіздер. Күткен күн келді. Құдайым бұйырса, бұл машинаға лицензия алдық. Уже 2 күн болды иштеп жүрөм. Айта кетсем, машина жөнүндө кичине айта кетейин, Машинаны бүт чаптап, даярдап койгом, шашка турат уже. Астындагы мындай көрүнүш, артындагы мындай көрүнүш, арты негизи кенен экен. Клиенттер шок болуп атат негизичи. Жакшы экен, сонун экен деп. Так что азыр машинага отуруп кененирээк айтып берем. Каналдан алыстабай угуп туруңуздар. Ал эми мекендештер, видео башталганда кичинекей бир жардамага көңүл буруңуздар. Москва шаарында, Россия жергесинде кимде ким таксиде иштесе, ушул жакшынакай таксопартты сунуштамакчымын. Азыркы моментте таксилерде көйгөй болуп, жана 2 миллион 400 лимити түгөнүп, самозанят боюнча жакшынакай ошо ишеничтүү парктар издеп жүрүшөт. Ошон үчүн ушул келечек парктын сунуштамакчымын. Таксопартта ар кандай шарттар бар. Самозанят менен иштесеңиздер болот, без самозанят иштесеңиздер болот, договор менен, без договор менен. Эң кызыгы, таксопартта ким иштесе, жолиз электронный баарыңарга бекер болот. Ошон үчүн иштейли, мен да ушул паркта иштейм көптөн бери. Көптөн бери жардам алып келем, так что эч кандай жабык болгон эмес. Ал эми өзүм машина боюнча мен лицензия алгама уже бир где-то 5 күн болуп калды. Бүгүн 4 август, 29 июлда ошо локализация такси болуп машинаны киргизди. Мени билесиздер, каңгырап машинаны алып алгам, чаптап, бүт даярдап, эми лицензия тапшырайын десем, көрсө реестрда Минстранста жок экен. Аны баарыңыздар билсеңиздер керек. Баягы Яндекстин өзүн карап эле, бар экен деп эле алып бергем да. Ошондо кайсы машиналарды кошту кичине айтып берейин. Jetour Dashin кошуптур, Tenet 4L, Tenet 8, Tenet A8 деген да бар экен. Omoda SM дейт, Gelant G6 дейт, айнала эмне деген аттар булар, китайскилер. Ошентип менин бактыма локализация кошулуп бактым бар экен, негизи аябай сүйүнүп атам. Бирок негизи мен экинчи вариантын карап аткам да. Если мен бул машинаны вообще локализация кошпогондо, 6 ай машина өзүңдүн собственностунда болгондо, самозанят менен лицензия алсаң болот экен да. 6 айдан кийинчи экинчи вариантым бар болчу, мен план Б бар болчу да. Анан Кудай буйруп машинаны кошуп калышты. Анан ошо машина алгандан бери машинага таксиге чыгыш үчүн канча акча кетти, ошону айтып берейин. Машина алгандан кийин, салондон чыккандан кийин оформленияга 5000 кетти. ГАИгачы. Андан кийин аяктан чыгып алып, сразу эле эме кылдым, желтыйга чаптаттым машинаны. Желтый наклейканы кичине кымбатыраак алгам да, өзүнчө. Кымбатыраак алып, ага бир 40-45 миңге кетти. Андан кийин Асага кылдырдым. Асаганы билесиздер, таксиде иштегенден кийин для такси деп кылабыз. Для такси менин коэффициентим көбөйүп кетиптир. 85 миң рубль кылдырдым да. Анткени мен бурун билесиздер, санатта иштеп жүргөндө 3 жолу артыма сүзгөн. Сиздерде да сүзсө, ошондо да коэффициент көбөйөт экен. Ошон үчүн сүзбөй жүрүш керек экен да. Ошон үчүн менин Асагым кымбаттап кетиптир да. Асага кылдырдым. Андан кийин лицензия чыккандан кийин лицензия кылдырдым. 8 миңге срочный кылып 2 күндө алдым лицензияны. Азыр уже 2-3 күн болуп калды иштеп жүрөм таксидечи. Кээде чыгып кээде чыкпай. 8 миң кылдырдым. Андан кийин жанагы жаңы машина болсо дагы Диановский карта деген бар. Ошону обязательно кылыш керек. Аны 2 миңге кылдырдым. Путевой лист кылдырдык электронный 1000 сомго. Карта фрахтовщикке кылдырдык. Ошонтип эле эсептесем, где-то 140 миңге жакын акча кетиптир. Ошон үчүн машина алсаң да проблема, машинаң жок болсо да проблема. Ошол мекендештер, эми Кудайым буйруса, кээде ушул машина менен кичине видеолор чыгарып турам. Көрүп турасыздар. Машина бирок эми баягы
машина өзүбүз болгондон кийин баягы пактадан кое беребиз да. Машина негизи жагып атат мангачы. Мында жүрүшү, турушу жагып атат пока. Эми китайский, бирок баягы мурун айтчу элем. Китайский вообще албайм депчи. Бирок башка келди. Айлажа калдык. Анан клиенттер түшүп эле баягы довольный болуп жакшы эле болот негизи. Биринчи клиентим 400 рубль чыгарды чайга, машинаң сонун экен деп. Ошол мекендештер, дагы мен айта кетсем. Суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазыңыздар, жооп берем негизи постоянно. Ошол аман болуңуздар анда. Ушу менен бүтүрөлү. Көрүшкөнчө.